Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыма кош келипсиңер. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы 7-класс 4-чейрек окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Ал эми сабагыбыздын темасы болсо кызыктуу саякат. Грамматикалык темабыз кайталоо. Бүгүн сабакта биз силер менен өтүлгөн материалды кайталап, алган билимдерибизди бекемдеп, бышыктап, синтаксистик талдоо жүргүзгөндө мыкты өздөштүрөбүз. Ата-бабалардан мурас болуп калган боз үй жөнүндө түшүнүк алабыз, макал лакаптарды таап, өрбө-көркөм окуп, сөз байлыгын өстүрөбүз. Улуттук баалуулуктарды сактоо керектигин үйрөнүп, патриоттуулукка тарбияланабыз. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Балдар, мен бүгүн силерди кызыктуу саякатка чакыргым келет. Ал саякатыбыз болсо синтаксис өлкөсүнө болмокчу. Саякатта биз бир нече станцияга топтойбуз. Ал станциялар болсо грамматика станциясы, билип алгыла станциясы, тапкычтар станциясы, жардамчылар станциясы, адабий станция жана дагы кыялкечтер станциясы болмокчу. Анда эмесе саякатыбызды баштайлы. Өзүңөр байкагандай эле биз саякатка поезд менен чыгат экенбиз. Анда эмесе биринчи эмне кылышыбыз керек? Билеттерди сатып алышыбыз керек. Кассадагы эжелердин суроолоруна жооп бергенде гана биз билеттерди ала алат экенбиз. Анда эмесе суроолорго көңүл буралы. Биринчи суроо: сүйлөм деген эмне? Экинчи: айтылыш максатына карай кандай болуп бөлүнөт? Үчүнчү суроо: сүйлөмдүн грамматикалык негизин эмнелер түзөт? Төртүнчү: сүйлөмдүн ээси курамына карай кандай болуп бөлүнөт? Бешинчи суроо: энин милдетин кайсы сөздөр аткарат? Алтынчы суроо: сүйлөмдүн баяндоочу курамына карай кандай болуп бөлүнөт? Жетинчи суроо: баяндооштун кандай түрлөрү бар? Сегизинчи суроо: сүйлөмдөр баш жана айкындооч мүчөлөрүнүн катышына карай кандай болуп бөлүнөт? Кана эмесе суроолорго жооп беребиз. Азаматсыңар балдар, ар бир суроого туура так жооп бергендигиз үчүн биз саякатка жолдомо алдык. Анда эмесе саякатыбызды баштайлы. Ар бирибиз өз столубузга отурабыз. Анда эмесе биз биринчи станцияга келип токтодук. Ал станция болсо грамматика станциясы деп аталат. Биз бул станциядан бизге эмне тапшырмалар бар экен карайлычы гана. Сүрөт менен иштөө экен. Бул жерде яхтан сүрөтү бар экен, фрегаттын сүрөтү бар экен, жана дагы бриктин сүрөтү бар экен. Бул болсо суу флотундагы суу транспорту деп койсок болот, транспорт. Анда эмесе бул сүрөттөр менен биздин тапшырмабыз болсо, бул сүрөттөр менен сүйлөм түзүү. Кана алар яхта менен деңизге чыкты. Экинчи: фрегат 3 мачталуу парустуу аскердик корабль. Үчүнчү сүрөт менен брик менен деңизде сүзүп бара жаткан саякатчылар каракчылар тарабынан колго түшүрүлдү. 3 сүйлөм түздүм, көрдүңөр. Эми силерге тапшырма балдар. Төмөнкү сүрөттөрдүн ар бирин катыштырып бирден сүйлөм түзгүлө. Кана түздүңөрбү? Андай болсо кийинки тапшырманы каралы. Кийинки тапшырма: берилген сөздөрдөн сүйлөм түзгүлө, ээ менен баяндоочун тапкыла. Кыргыздын кожо жаш, Кытай, болгон, урулусунан баласы чыккан дегендин карыпбай. Бул сөздөрдү ордуна коюп сүйлөм түзөбүз. Бул текст бизге абдан тааныш текст, анткени биз быйыл кожо жаш эпосы менен таанышканбыз. Кана эмесе эстегиле. Түздүңөрбү? Анда текшерип көрөлү. Кожо жаш Кыргыздын Кытай урусунан чыккан Карыпбай дегендин баласы болгон. Азаматсыңар, эми сүйлөмдүн ээ менен баяндоочун тапкыла. Кийинкиси: Жолдошбай ачылыштарга ушул Асангазиевич Чоң Бургеевдин жердешибиз ысык көлдүк биздин. Кана сөздөрдү ордуна коюп ат-баттан сүйлөмдү түзөбүз. Жана дагы ээ менен баяндоочуну аныктайбыз. Түздүңөрбү? Анда эмесе текшерели.
Ушул ачылыштарга биздин ысык көлдүк жердешибиз Жолдошбай Асан Газиевич Бургеевдин салымы чоң. Эми сүйлөмдүн ээси менен баяндоочуну өзүңөр тапкыла. Кийинки тапшырма. Олуя таанылган адам, калыгул, көзү ачык, катары даанышман. Кана эмесе сүйлөм түзгүлө. Калыгул олуя көзү ачык, даанышман катары таанылган адам. Ээ менен баяндоочун өзүңөр тапкыла. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Бутактап, кайың, сымбаттуу, өсүүчү, дарак, ак. Биз жакында эле бул текст менен таанышканбыз. Байкадыңарбы балдар? Ар бир сүйлөм биздин окуу китебибизден алынган экен. Биз бул тексттерди окуп, которуп, маанисин түшүнгөнбүз. Кана эмесе бат-баттан ойлонобуз. Ак кайың бутактап өсүүчү, сымбаттуу, дарак. Ээ менен баяндоочу өзүңөр тапкыла. Кийинки сүйлөм. Шүкүрбеков үчүн Райкан калтырган балдар жазып чыгармаларды. Бул биздин жакында эле окуган акыркы текст болуп эсептелет. Кана эмесе эстегилечи. Райкан Шүкүрбеков балдар үчүн чыгармаларды жазып калтырган. Азаматсыңар. Анда эмесе кийинки тапшырма. Кашанын ичиндеги сөздөрдү кыргызчага которуп жазгыла. Мен бүгүн жумуштан эрте уходить. Кечеде биз белгилүү акын менен знакомиться. Иним экөөбүз сабактарды готовить. Алар бүгүн сабакка кечигип приходить. Эльвира Керимден үй тапшырманы спросить. Тойдо сен жакшы петь или спеть. Кана эмесе бат-баттан которо калабыз. Беттиңерби? Азаматсыңар. Балдар, азаматсыңар, бул станциядагы болгон тапшырмалардын баардыгын аткардык. Эми саякатыбызды андан ары улайлы. Кийинки станция болсо билип алгыла станциясы. Бул станциядан бизге кызыктуу маалымат даярдап коюптур. Кана көрөлүчү. Көңүл коюп көрүп, тасмадагы тексттерди окуп, эстеп алгыла. Азыр бул станциядан биз кичинекей бир тасма көрөбүз. Ал тасмадагы тексттерди окуп, эсиңерге тутуп калгыла. Анткени андан кийин ошол боюнча тапшырмаларды аткарабыз. Кана эмесе көңүлүңүздү тасмага буралы.
Көрдүңөрбү балдар? Абдан кызыктуу тасма экен, Анда эмесе силер эмнени эстеп калыптырсыңар, текшерип көрөлү. Боз үй тиге турган жерге тегерек кылып чийип алып, анан чыгышты каратып, эмнени орнотушат экен балдар? Жаңы эле биз тасмадан көргөнбүз. Албетте эшикти орнотушат экен, азаматсыңар. Кийинкиси эшикке улап, боо менен туташтырып орнотуп чыгышат. Эмнени орнотушат балдар, бул эмне? Албетте бул кереге, боз үйдүн керегеси. Кийинкиси керегенин канаттары эмне менен байланат экен балдар? Бул кооз, ойма чиймелүү болгон эмне экен? Кереге чалгыч деп аталат экен, азаматсыңар. Андан соң көтөрүлөт деп. Муну баарыбыз билебиз, бул түндүк. Андан соң түндүк көтөрүлөт экен. Азаматсыңар. Кийинкиси түндүккө эмне сайылып керегеге байланат? Бул эмне балдар? Түндүк менен керегени байланыштырып турган эмне экен? Ууктар экен, азаматсыңар. Кийинкиси ошентип боз үйдүн жыгачтары тургузулат экен. Андан кийин оймосун ичине келтирип жабылат экен. Эмне жабылат экен балдар? Бул сүрөттөгү оймос ичине келтирилген жабык баш жабылат экен, азаматсыңар. Андан кийин туурдук жабылып, боосу ууктарга байланат экен. Кийинкиси бел кырчоо тартылып, анан эмне салынат экен? Салынат дейт. Албетте эшик чий салынат, Кийинкиси андан соң сырткы жабык башы тагылат экен. Ошентип кыргыздын улуттук турак жайы болгон, ата бабадан калган, бизге мурас болуп калган боз үй даяр болот экен, Азаматсыңар, боз үй жөнүндө биз маалымат алдык, эми андан ары сапарыбызды улайлы. Кийинки станция тапкычтар станциясы экен балдар. Бул станцияда биз эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздүн тапкычтыгыбызды көрсөтүшүбүз керек. Ана ашыкча сөздү тапкыла дейт. Уук, түндүк, балкон, кереге. Кайсынысы ашыкча? Бат-баттан табабыз. Балкон ашыкча, азаматсыңар. Кийинкиси жабык баш, чатыр, дубал, терезе. Кайсынысы ашыкча балдар? Жабык баш ашыкча, азаматсыңар. Кийинкиси камчы, ээр, очок, балта. Кайсынысы ашыкча экен балдар? Очок ашыкча, азаматсыңар. Андан кийинки казан, самоор, тебетей, чыны. Бат-баттан табабыз балдар гана. Албетте тебетей ашыкча. Кийинкиси пицца, кымыз, курут, чөбөгө. Кайсынысы ашыкча балдар? Албетте пицца ашыкча. Кийинкиси шырдак, ала кийиз, килем, туш кийиз. Кайсынысы ашыкча? Албетте килем ашыкча. Жана дагы кийинкисин карайбыз. Ат, топоз, троллейбус, төө. Кайсынысы ашыкча балдар? Троллейбус ашыкча. Азаматсыңар балдар. Кийинкиси бассейн, шаркыратма, капчыгай, булак. Албетте бассейн деген сөз бул жерде ашыкча экен. Андан эсе азаматсыңар, абдан тапкыч экениңерди билдирдиңер. Андан эсе сапарыбызды андан ары улайлы. Эми кийинки станцияны карайлы. Бул станцияда бизге эмне тапшырмалар бар экен? Жардамчылар станциясы экен. Бул станцияда биз балдар кирпич чечен менен тыйын чычканга козу карын жыйнаганга жардам беребиз. Жайылма сүйлөмү бар козу карындары тыйын чычканга беребиз. Жалаң сүйлөмү бар козу карындарды болсо кирпиге беребиз. Бул тапшырмаларды бат-баттан аткарганга аракет кылабыз. Кана эмесе баштадык. Биринчи козу карын. Бөбөгүм сүрөт өнөрүнө кызыгат. Бул жайылма сүйлөм, азаматсыңар. Кийинкиси мен келечекте дарыгер болгум келет. Муну дагы биз тыйын чычканга беребиз, азаматсыңар. Күн жылыды. Муну биз кирпиге беребиз. Кийинкиси жайында тоого барып эс алабыз. Муну тыйын чычканга беребиз, жайылма сүйлөм. Каникул башталды. Муну биз кирпиге беребиз, жалаң сүйлөм. Көл толкуду. Муну дагы кирпиге беребиз. Кийинкиси бул китепти окуп бүттүм. Бул жайылма сүйлөм, тыйын чычканга беребиз. Бишкек шаары абдан кооз. Бул жайылма сүйлөм, азаматсыңар. Бай чечекей гүлдөдү. Жалаң сүйлөм экен, кирпиге беребиз. Кийинкиси Кыргызстанда 7 облус бар.
Туура, тыйынчыкканга беребиз. Азаматсыңар. Эми балдар кийинкиси болсо атоштук баяндоочу бар козгарындарды тыйынчыкканга беребиз. Этиштик баяндоочу бар козгарындарды болсо кирпиге беребиз. Кана эмесе баштадык. Мен 7-класстын окуучусумун. Бул атоштук баяндоочу азаматсыңар. Апам абдан сулуу. Бул дагы тыйынчыкканга кетет азаматсыңар. Аба ырайы өзгөрдү. Бул кирпиге кетет. Этиштик баяндоочу. Айдар акылдуу, тартиптүү. Бул атоштук баяндоочу азаматсыңар. Ал пакымды эскерип жаттык. Этиштик баяндоочу. Туура. Кече эжем жомок окуп берди. Туура, азаматсыңар. Кийинкиси. Менин байкем 17-де. Бул дагы тыйынчыкканга кетти. Туура. Ысык көл Кыргызстандын бермети. Бул дагы тыйынчыкканга кетти. Быйыл кар калың жаады. Бул болсо этиштик баяндоочу болду азаматсыңар. Биздин айыл кооз. Бул атоштук баяндоочу болду азаматсыңар балдар. Көрдүңөр, абдан жакшы жардам бердиге биз тыйынчыккан менен кирпиге. Эми сапарыбызды андан ары улайлы. Кийинки станция болсо Адабий станция деп аталат экен. Бул станциянын тапшырмаларына көңүл буралы анда. Макалдарды улагыла дейт. Жырткыч бар жерде, ат оонаган жерде эмне калат? Аттан түшсөң да. Бул макалдардын баардыгы тең биздин окуу китебибизден алынган. Биз буга чейин буларды өткөнбүз, окуганбыз, ошондуктан бат-баттан тапканга аракет кылабыз. Таптыңарбы? Андай болсо азаматсыңар, кийинки тапшырмага өтөлү. Текстти окуп түшүнгүлө дейт. Кана окуп көрөлү, чогуу баардыгыбыз тең чогуу үнүбүздү чыгарып көркөм окуйбуз. Шодокон деген кишинин бир ак чекир аттуу бүркүтү бар экен. Ал абдан кыраан экен. Бир жолу Шодокон келе жатса, 4 түлкү качып калат. Бүркүттү ал түлкүлөргө салган экен. 2 түлкүнү 2 колу менен чеңгелдеп, бирди чукуп туруп, көзү менен өтүп бара жаткан түлкүгө жулунган экен. Бул жорукту көргөн кишилер атаңдын көрү, Шодокондун бүркүтүн көр деп калышыптыр. Шодокондун бүркүтүндөй жулкунба деген ылакап сөз ошондон кийин айтылып калган экен. Балдар, ылакап деген эмне? Ылакап деген кандайдыр бир окуядан, уламыштан улам эл оозунда калган кеп экен. Демек биз жулунган адамдарга эмне деп койсок болот экен балдар? Шодокондун бүркүтүндөй жулкунба деп койсок болот экен, Муну эстеп алгыла. Анда эмесе балдар, кийинки тапшырмага өтөлү. Кийинки тапшырма болсо, сөздөрдү тууралап коюп, чогуу ырдагыла дейт. Бул жерде балдар, ошол да толук кыргызбы деген кыргыздын ыры бар, Ушул ырды мен азыр силерге коюп берем. Бул ырдын кээ бир сөздөрүн таштап кеткенбиз жазбай. Ал сөздөр болсо жардамчы иретинде көрсөтүлүп турат. Азыр ырды чогуу угуп баратып, ошол таштап кеткен сөздөрдү туура ордуна койгонго аракет кылабыз. Кана эмесе анда баштадык. Жай болуп өзү тикпесе, жадыраак кымыз ичпесе, ошондо толук кыргызбы. Арбактан ары күтпөсө, кыркырда жылкы кишенет, казанда турмаса бышканет, ошондо толук кыргызбы.
Кана алдар сөздөрдү туура коюп жетиштиңерби? Азаматсыңар. Андай болсо ушуларды жаттап, эмки сабактан мага ырдап бересиңер. Андан эсе балдар, андан ары саякатыбызды улайлы. Кийинки 6-акыркы станциябыз болсо Кыял Кечтер станциясы деп айтылат экен. Бул жерде эмне кылышыбыз керек экен? Кыскача аңгеме түзөт экенбиз. Кыялданып аңгеме түзөлү. Эгерде мен мектептин директору болсом, эгерде мен сыйкырчы болсом, эгерде мен алтын балык кармап алсам, 3 теманын каалаган бирөөсүн алып, ошол темада кыскача аңгеме түзүп кыялданып келесиңер. Бул силердин үйгө тапшырмаңар болмокчу. Андан эсе балдар, ушу менен биздин саякаттын соңуна чыктык. Эни менен чогуу саякатка чыгып келгениңер үчүн силерге чоң ыраазымын, абдан ыраазычылык билдирем. Андан эсе ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.